Ооруп калганда дарыгерлерди баалап калган сыяктуу эле буюмду уурдатканда милицияга жөнөйбүз. Сабап кетсе дагы милицияга кайрылабыз. Алдаганда дагы алардан жардам суралат. Айтор кичинекей бейбаштыктан тарта өлүм менен коштолгон кылмыштарда дагы акыйкаттык издеген жер милициякана болот. Анткени менен алардын аткарган милдети көз жаздымда калып, көбүнчө аларга карата терс пикирлер, сындар айтылып келет. Бүгүнкү берүүдө милиция кызмат учурунда кандай кыйынчылыктарга дуушар болот, кандай тобокелдиктер менен өз милдетин аткарат, ушул тууралуу азын уулак айтып беребиз. Быйыл кыргыз милициясына 100 жыл толду. Бул аралыкта тартип сакчыларынын баштан өткөргөн кызматтарын милициянын ардагерлеринен угуп көрөлү. Кызматкер үчүн ант бергенде ошол кызматтын кыйынчылыктарына чыдаймын, ысык сууна мойнум менен көтөрөмүн деген кызматкер гана кызмат өтө алат. Эми милициянын кызматында билем, 34 жыл иштеген болсом, кыйынчылыктар көп. Негизинен кыйынчылыктар жанагындай маданий иш-чараларды өткөрүүдө, кылмышкерлерди, топтолгон уюштурулган кылмышкерлерди же башка кылмышкерлерди кармоодо, аябай кыраакылыкты, сактыкты, мыйзамдын нормаларын сактоону талап кылат. Нурсултан Базарбаев тергөөчү болуп 5 жылдан бери эмгектенет. Ал өз жумушун мындайча баяндайт. Иш башталат негизи арыз жазылганда, бирок жарандардын оюнда арыз жазылса болду, ал арыздын негизинде кишини алып туруп камап коюш керек деп ойлошот да. Анан жарандардын түшүнбөгөнү баягы далил жетишпестик болгондо кармалып келген адам баягы күнөөсүн ар бир адам мойнуна албайт. Ошол тергөөчү жумушунда өзүнүн кызматында ошол күнөөсүн далилдеп чыкканы ошол процедура бир нече убакыт алат. Ошол учурда адамдардын түшүнбөстүгү менен жолукканда ошол кыйынчылык жаратат деп айтып кетсем жаңылбайм го дейм. Нөөмөткө турган учурларда ар түрдүү окуяларга дуушар болушат. Кээ бир учурда адаттан тыш дагы окуялар болуп турат. Ал учурду дагы жөнгө салуу милициянын милдетине кирет. 9-10 кээде жада калса суткалап жумуш болуп кеткен күндөр болгон да. Ал мен өзүмдүн жеке жумушумду айтып атам, жана көбүнчө тергөөчүнүкү ошондой эле. Та жүргөн учурда кайра үйгө түнкү саат 3-4-төрдө барып калсаң, ошо үйдөгүлөр менен баардыгы жатып уктап алган менен тамак ичип алып ошо менен жатасың да өзүң да. Вызовко барып, вызовтон кийин чыгып биз келатканда жолдун боюнда жылаңач киши келатканын көргөнбүз да. Полностью эле денесинде эч бир кийим жок болчу, таптакыр жылаңач адам. Биз дагы аябай таң калып карап жанына барып токтогондо, анан ал жаран айтып берген да окуяны. Милициянын тергөөчүсү Бактияр Сакенов иштегенине 3 гана жыл болгондугуна карабастан, бул кесипти мыкты өздөштүрүп, кызматын сыймыктануу менен аткарат. Айтымында ал кесибин сүйгөн үчүн калган кыйынчылыктар эске алынбайт. Жумушум мага аябай жагат. Жумуштан кетем деген ойлор болгон эмес буга чейин. Кыйынчылык жумушта абдан болот, болбойт дебейм. Түнгө чейин иштеп калабыз кээде. Ал үчүн мен эч кандай түн менен иштейм, кыйналдым деп эч кимге мындай айтпайм. Мага анткени бул тергөө кызматы аябай жагат. Ошол себептен мен бул жерде иштейм. Адатта биз милиция кызматкерлерин коркунучтуу, анан мерез адамдар катары кабыл алып көнүп калганбыз. Бирок алардын айткан бул окуялары тескерисинче боорукер адам экендиктерин көрсөтөт. Ата-энем коркутчу милицияга берип коем деп. Ошо кичинекей кезде эле ошо коркутуп коюп көндүрүп коюшкан атымды. Милиция ушундай экен, милиция каматат экен, экен кеткен деп жаман жактарын айтып. Болбосо мондай кызмат өтөө учурунда элдерге элементарно колясканы көтөрүп берип койгонго жардам беребиз, лестница ача алган адамдарга жардам беребиз. Эми ар кандай мелочный эмелерде толтура. Барсак 3 жаштагы бала үйүнүн үстүнө плитка кулап калыптыр. Кулап калат. Атасы мас, карабайт. Апасы жумушта, атасы үйүндө экен, мас экен да. Ошол момент плитка үстүнө кулап калат. Бала күйүп калат. 4-чү ооруканага алып барса, ал жактан 80-90% күйүп калып, бала ошол жерден жан берет да. Анан моргко түшөт. Моргко биз вызов түшкөндөн кийин моргко барабыз. Барсак, моргдо бала жатат. Баягы бала
аябай кебетесе мындай денесинин 80-90% күйүп калганда көрсөң мындай жүрөктү оорутат ал жердечи. Андан тышкары моргто башка күндөр аябай киши өлүктөр көп, мындай жагымсыз болот да. Ал күнү морг таза, жагымдуу, жыт. Кайтыш болуп кеткен. Баягы судмед эксперт келген учурда биз киргенбиз, кирип сөөгүттү осмотр кылып, баягы протоколду түзүп чыгабыз да. Ошол учурда баягы жаш баланын жансыз денесин көргөндө ошол аябай эле мага жүрөккө катуу тийди деп айтсам болот да. Эмоциясы чыга алган эмеспиз да баардыгыбыз ошо. Эми көз жашыбыз төкпөсөк да, бирок ошол жерде энесинин көз жашын төгүп атканын көрүп, тиги жансыз денени көргөндө да 2 жашар кичинекей кыздын жансыз денесин аябай мен үчүн оор болуп ошол начар өткөндө таң атканча ошол нерсе жөнүндө ойлонуп, анан да ата энеси жөнүндө тиги бул сүйлөшүп отурсак, ал бала ата энеси жоктугун, жетим экендигин айтты да. Мен ал балага боорум ооруп, ал баланы үйгө алып барып, аябай мындай көптөн бери жуунбаган кийимдер кийирип алып болгон да. Ал мени үйгө алып барып душка түшүрүп, үйүндө өзүмдүн кийимдеримди берип, кийинтип, анан мен сүйлөшүп, эртең сени жумушка орноштурам деп, ошентип сүйлөшүп ал баланы алып келем жумушка, курсагын тойгузам. Андан кийин жумушка келип отуруп, ал айтат, мен азыр келем, чыгып келейин сыртка. Макул деп, мен ага ишендим, аябай жардам бердим убагында. Ошентип макул деп кетирдим, кетти. Ошол бойдон ошол бала жок. Анан бир күнү мен көчөдө жумуштан сырткары көчөдө келе жатсам, ал бала ошол көчөдөгү жанагындай балдар менен жүргөн экен. Ошол жерден кармалып, эмне качып кеттиң? Мен сени ушунча жакшылык кылсам, сен келбейсиң. Ушундай туура мамилени туура кабыл албайсыңбы деп жакшы сөздөрүм айтты. Кылсам байкуш бала уялып ошол жерден. Андан кийин ал бала кече жакында эле дагы башка кылмыштар менен келип, кылмыш причина тартылып, башка тергөөчү тарабынан камакка алынды. Милициянын аймактык ыйгарым өкүлү болуп иштөөнүн дагы бизге байкалбаган түйшүктөрү арбын. Алар өздөрүнө бөлүнгөн аймакты көзөмөлдөп жүргөндүктөн ыңгайсыз учурларга кептелген кездери көп болот. Биздин жумуш эми мындай убакыты чектелген эмес. Ар кандай убакта жумушка чакырып калат. Жумуштан кеч кетебиз көбүнчө. Милициянын аймактык ыйгарым өкүлү болгонубузга байланыштуу биздин жумуш аймагыбызды тейлейбиз. Ар бир вызовко чыгабыз. Үй бүлөлүк жаңжалдар болот, майда бейбаштыктар болот, уурулуктар болот. Ар кандай жагдайларга чыгабыз да биз негизи. Айтып берсеңер, бул 4-1 деп турат. Сиздикинде канча деп турат? 4-20 деп турат. Ушулар бул эмне болгон аппарат? Булар боди камера, 4-1 деген бул тейлеген аймактын номери. Бул центрдан бизди прямой немеден көрүп турат, камерадан. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, баскан турганыбыз, ар бир барган жанагындай вызовторго барсак кандай немелерге Ал жерде кырдаалды да көзөмөлдөп турат. Кырдаал бүт жазылат. Жазылат. Бул жазылып, Тартат дагы. бүт тартат, онлайн тартылат. Бүт жазылат. Жетекчилик силерди түз эле текшере берет турбайбы? Текшерет. Сөзсүз текшерет. Связька чыгышат. Иштер кандай иш өткөрүп атасыңар деп сурашат. Демек силер кызмат учурунда эч жака бир мондой өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн эч жака басып кете албайсыңар. Ал жагдагы мындай тыкыр көзөмөлдө. Обедке да кирсек да, тамак жесек да алдыбызда турат постоянно. Бизди көрүп турушат. Тамак жегенибизге чейин. Ушул кандай силерге мындай ыңгайсыздык жаратпайбы? Постоянно көзөмөлдө болгон мындай бир рамкага түшүп калгандай болбойсуңарбы? Негизи бул боди камера биз үчүн да. Силердин коопсуздугуңуз. Биздин коопсуздук үчүн. Мисалы, случайлар постоянно болуп турат. Видео тартышат. Анан бизди жаман аттар менен интернет, соцсеттерге чыгарып коюшат. Бул боди камера болсо доказательство катары жакшы турбайбы? Бизде өткөндө эле недавно бир ситуация болгон, Ылый жакта. Биздин бир милиция кызматкерине бир эки бала таш ыргытып, ошондой бир ситуация болгон. Таш бараң алыпчы. Ошол нерсенин баары ушу камерага жазылып калганда, ушу камера аркылуу ошол балдарды издеп табышкан да. Ал жерде камера жок болгонуна байланыштуу.
Анан негизи эле ушу могу погончан адамга, негизи эле формачан адамга кол көтөрүү, кол салуу кандай жазаланат? Эскертүү иретинде жарандарга айтып койсоңуздар. Бул негизи майда бейбаштык менен статьясы бар 126. Майда бейбаштык деп. Ага 3 чара көрүлөт. Кандай чаралар болду? Штраф жазылышы мүмкүн 5,5 миң. Жол болсо 5 суткага чейин камакка алышы мүмкүн. Же үчүнчүсү общественная работа деп бар. Ошо общественная работа ошо 3 чара көрүлөт да. Сиздерде ушундай болду беле, кызматтык милдетиңиздерди аткарып аткан учурда сиздерге кол салуу, коркутуу, үркүтүү? Андай болот. Сөзсүз болот андай. Ичкендери бар, коркутат. Мисалы, тиге чалам, буга чалам деп корккан күндөр болот. Бизге мындай кол салам деп аракет кылган күндөр болот. Андай случайлар көп эле болот бизде. Кырдаалдан канча чыгасыңар? Кырдаалдан мыйзам чегинде эле алып келип эле тергөөчүгө тапшырып беребиз. Анан тергөөчүгө алып келип тапшырып бергенден кийин анан тергөөчү дальше чечет. Камаса камайбыз, камалбаса ошол жерден штрафын салып кое беребиз. Мыйзам чегинде маалымат тартылса, Сизге кандай болду эле? Ушундай учурлар болду эле, кырдаалдан кантип чыктыңыз эле? Анан моундай кошулуп алар менен мушташып кетесизби же жөн эле мыйзам чегинде барып арыз жазасызбы же кандай кыласыз? жок, эгерде Өзүңүздү кантип коргойсуз? билдирме менен. Эгерде бизге кол сала турган болсо, мыйзамсыз аракетти иш алып барса, биз тапшырабыз билдирменин негизинде, мыйзам чегинде кишисин тапшырабыз тергөөчүгө. Тергөөчү эле юридическая оценка деп коет, ошо юридическая оценканын тергөөчүсү. Коомдогу маанилүү иш-чарада тартипти сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө күн түн дебей өз жанын тобокелге коюп иштеген эмгеги үчүн орточо 40 000 сомдун тегерегинде айлык алышат. Андыктан бул жумушта өз кесибин сүйгөндөр гана калат. Негизи милициянын жумушу кыйын, негизичи. Буну милициянын бул кесипти сүйүп иштебесең аябай кыйын да. Жанагынтип айлыгына карап келе турган болсоң, же болбосо мындай милициядан байыйм деп келе турган болсоң, бул туура эмес да. Өзүбүз тандаган кесип, өзүбүз ушул жумушка келдик, кызматка келдик. Анан баягы элдин тынччылыгы үчүн иштеп аткандан кийин буга да көнүп, бул дагы өзүбүздүн тандаган тандообуз болгондуктан бул ишти аткарасың да баары. Кетели баягы кыз аябай чоң көлөмдөгү кыз экен да. Анан кийин бизди чогуркап келип база калайын деп, мындай аларга эми ишенич жок да. Мисалы биздин ден соолугубузга аябай бир зыян келтирип коюшу мүмкүн да. Ооруйт экен, учетто турат экен. Ошол аябай эсте калган, чоң күчтүү болчу. Биз участковый МЧСтин кызматкерлери болуп эшикти жаап, психгруппа келгенче баягы аялды чыгарбай ошол жерде турганбыз. Баягы аял эшикти түртсө биз чылып кетебиз. Ошол момент 4 кызматкер эшикти түртүп отурганбыз да. Атуу аял аябай коркунучтуу болчу да. Буга чейин жогорку кеңеште Ички иштер министрлигинде тергөөчүлөр жетишпей турганын, жумуштун көптүгүнө байланыштуу жана айлыгынын аздыгынан кетип калган учурлар көп экендиги айтылган. Бирден бир негизги мына орчундуу маселе бул укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык маянасы жана ардагерлердин пенсиясы болуп ошол жерде белгиленди да. Мына кайсы жерге барбайын, ардагерлер укук коргоо кызматкерлери ушу айлык маянын көтөрүп берсе, пенсия көтөрүлсө деген сөздөрдү абдан көп айтып жатат. Мен буга чейин бул маселени бир канча жолу жогорку кеңештин жыйынында көтөргөнмүн. Өкмөт тарабынан жумуш топ түзүлдү, иштеп жатат деген ушундай жооп болгон. Бирок президент 2026 жылга чейин мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө тыюу салды. Учурда иштеп жаткан милиция кызматкерлеринин бирден бир көйгөйү бул турак жай маселеси экендиги белгилүү. Айлык маселеси, ошондой эле турак жай жок болгондуктан эми бул менин жеке ишеничим бар. Негизи оңолот деп эле ойлойм. Себеби мен эми милицияда баягы относительно недавно деп айтса болот. 5 жыл бул өтө көп эмес. Жакында эле жумушка кирдим деп эгерде эсептесек, 20 жыл бою иштеп, үй ал электерде эле бар да негизи.
бирок мен ишенем, үй берет, айлык көтөрүлөт. Айтып кетет элем, бул аябай биз үчүн чоң майрам. Себеп дегенде 100 жыл бир кылымды биз милиция кызматкерлери эл үчүн арнап, өзүбүздүн мамлекет үчүн иштеп жүрөбүз. Ошол майрамыбыз менен баарыбызды куттуктайм. Чын жүрөктөн кааларым бул үй бүлөлүк бакыт, үй бүлө тынч болсо, биз дагы жумушта тынч жүрөбүз. Жогоруда айтылгандай өмүрүн милицияга арнап, үйлүү боло албай калган ардагерлердин деле өкүнүчүн угуп жүрөбүз. Эми келечек муун татыктуу шарт түзүлбөгөн бул тармакка кызмат өтөөнү каалашы күмөн жаратат.